Кыргыз өлкөсүндө алгачкы жолу жаш балдарга арналган фантастикалык тасма тартылды. Кыргыз өлкөсүндө биринчи жолу жаш балдарга арналган фантастикалык тасма тартылды. Бул тууралуу Super KG порталына фильмдин режиссеру Сүйүн Откеев билдирди. Анын айтымында, JetX деп аталган кино ушул жылдын апрель айынан тарта Ысык Көл облусунда жана Бишкек шаарында тартылган. Байкасак, өлкөдө таптакыр балдарга арналган кызыктуу тасма жок экен. Мындан улам фильмдин продюсери Курманбек Жолдошевдин сунушу менен ушул кинону тартууну туура көрдүк. Фильм фантастикалык жанрында болгондуктан атайын эффекттер менен айрым эпизоддору 3D форматында тартылды. Балдарга арналган тасманы тартуу башка тарткан фильмдериме караганда оор болду, дейт ал. Ошондой эле тасманы алгач JetX деп аташмак болуп, кийин эки сөздү кошуп JetX деп атоону туура көрүшкөнүн кошумчалады.